Assalamu alaikum ustаз. Мен чоң үй бүлөдө жалгыз чоңойгонмун. Кичинемде 5-6 жашымда кошуна атадан 4-классыма чейин ыдык көргөнмүн. Ошондо эркекке болгон жек көрүм азыркыга чейин мени коштоп жүрөт. Турмушка мени кыйнап берген. Кудайга шүгүр балам бар. Сизге келгенден бери жүрөгүм тынчтанды. Жанында мага ушул жашыма чейин эркек жактырбаган жүрөгүм бир жигитти жактырды. Бирок сезими жок экен мага. Аны үйлөндү деп мага бирөө айтты. Эле мен ошондо жашоомдо биринчи жолу эчтекеге карабай кыйкырып ыйлап, Аллахга нааразы жек көрөм сени деп оозумдан чыгып кетти. Азыр аябай корком. Намазымда кечирим сурап ыйлап тооба кылам. Суроом мага канчалык деңгээлде күнөө жазылды. Күнөөмдү ойлосом коркуп кетем. Ушундай. Ооба, ушундай. Акыр заман белгиси бул. Азыр чоң кишилерден ыдык көргөн жаш кыздар аябай көп экен. Бул ачык жазыптыр, мага рахмат. Ушул суроого мен аябай жооп бергим келип атат. Чын, мында жүрөгүм азыр ыйлап келип атат, чындачы. Көптөгөн бул акыр заман белгиси бул. Нике оор болуп калганда, нике оор деген кандай? Качан аялдар бул эркек меники деп калган мезгилде. Бул бир. Экинчиси, субханалла, нике тойлор өтө кымбат болуп калганда, кыздардын, аялдардын эркекке болгон требованиясы көп болуп кеткенде, макырларында Ferrari менен трёхкомнат, центрдеги трёхкомнат үй болуп калганда, iPhone болуп калганда, мына ошондо субханалла эркектер жашыруун түрдө жаш кыздарга өзүнүн кызына айгыр болот деген. Ал өзүнүн кызын өзү зоруктоп аткан эркек андан көп. Сиздер билбей атасыңар. Өзүнүн келинине ыдык көрсөтүп аткандар. Ыдык деген сөз сексуалдык түрдө анын үстүндө үстөмдүк кылып атат деген сөз, кечирип койгула. Ушундар аябай көбөйүп кеткен. Бул акыр заман белгиси. Ачыктан айтылган. Эң чоң белгисичи мына башталышы акыр замандын. Дүйнө жүзүндө жер түтүлөр көбөйөт деген. Жер түтүлөр көбөйгөндө акыр заман башталды деп баштайбыз. Тынбай баштайт. Андан кийин селдер жүрүп баштайт. Бул да ошонун белгиси. Анан бул ошонун үчүнчү белгиси ушурек. Акмактар көбөйдү. Өзүнүн акылы не болбогон. Тозок толо баштады. Тозоктун дагы деген сөзү көбөйө баштады. Тозок ушундай, дагы дей берет. Эми ушундай экен. Ал эми субханалла, Кудай Таалага биз пендебиз. Кээ бирде туруп нааразы болобуз. О Кудай эмне кылганың дегенибиз бул Кудайга эчтеке болбой атат. Ыйласаң Кудайга ыйла. Сурасаң Кудайдан сура. Ушундай. Сүйүнсөң Кудайга айт. Башка эч кимге айтышың керек жок. Анткени сен сүйүнгөндө, күйүнгөндө түшүнбөшү мүмкүн адамдар. Ошол себептен субханалла, тообаңыз Алла кабыл кылсын. Ушуну жазганыңыз ушу тообанын кабыл болгондогусу. Тооба кылганыңыз жакшы. Болду. Бирок жана айырларга субханалла Кудай сактасын. Алланын наалаты болсун. Алланын наалаты ушуларга болсун. Дагы айтам бир жолу. Алланын наалаты болсун ошол. Жанакындай жаш кыздар ыдык көрсөтүп, келинден ыдык көрсөтүп, көчөдө бирөөнүн айылын баса кылып аткандарга субханалла Алланын наалатынан башка эчтеке дей албайм мен. Ассаламу алейкум устаз. Өлгөн адамдын алтынын тагынып болобу? Кийиминен дагы. Орустар айтат го, энергетика передается деп. Бизде кыргызда энергетика не передается? Күйөөм кечке кызгана берет. Молодец. Мелочтарга тийише берет. Молодец. Эмне күйлөшүңдү, эмне күлүп сүйлөшүң дейт элдерге. Туура. Не карайсыңар мени? Ушуда. Эркек экен, машалла. Мен эмне айттым карап алгандар жөнүндө? Мына антиси эркектер бар экен, машалла. Эми силишке эмес бирок,
Макулбу? Өтө эле эмес. Бул жерде баягы кечке эле кызгана берет дегенде дайын жок, кызганычтын кереги жок. Эми кезде кызганып коюш керек, эчтеке болбойт. Кызгануу бул сүйгөндүн белгиси. Жакшы көргөндүн белгиси. Эми дайын жок кызгана берип салса, тиги күчүк эркек экен эмне карап атат десе болбойт да. Тиги мышык эркек экен эмне ан болбойт. Эми субханалла сиз кызганга повод бербеңиз, машалла. Ушундай. Анан мелочтарга тийише бергенде эмне кандай? Эркек ошо мелочь менен субхан кээ бир демеди. Бирок эми слишком мелочный болуп кишини өлтүрүп салганга аракет кылсын, машалла. Анан башка эркектерге күлүп сүйлөбөңүз. Энергия не передается айтып койчу эле. Ие бергиле. Алтындан. Мисалы алса, илгери кыргыздар атасынан мисалы тебетей, чепкен, токум, бычагы, жаасы калганда кийимдери ошону биз мына табаррук деп кыргыздар таберик деп коет. Илгери жанагындайларды илчи билесиңерби? Кийинени алып салды, жок кереги жок депчи. Таберик деген ошо сен атаңан калган тебетейди кийип ал, машалла. Таберик сен атаңа сый. Ошону табаррук дейт. Мисалы атаң ажыга барып келиптир. Ажыга барып келгенде субханалла жанагындай эмнеси менен келди? Ихрам менен келди. Ихрамын алып кой, табаррук, машалла. Ошондо керек болсо илгери жана чоңоталы чепкени кийип коюп, балдар ооруп калса чепкен кийип койчу. Бир кандайдыр бир эмеси, мен ойлоп коем да, илгерки адамдар бизге окшоп алкаш болгон эмес. Ичкени бозо болуптур аягына чейин. Кымыз ичиптир, бир арак ичкен эмес да. Ошону керек болсо кийим дагы жакшы нерселер жуп калат экен окшойт деп ойлойм да, өзүм оюм. Ал ошон үчүн башына кийип койсо, ороп койсо, машалла, баягы адам мындай айыгып кеткен экен. Эми биздикин кийсе азыр эмне болот билбейм да. Азыркын айта албайм точночу. Биздики проблема да субханалла. Ушундай нерсе. Жакшы адамдын шарапаты ушул. Ошон үчүн жөн эле эме кыла бергиле. Үй бүлө бала чака кандай дем салып турсак болот. Субханалла, оңой эле. Балдарыңарга ихлас фалак насты үйрөтөсүз. Эртең менен кечинде өзүнө окуп туруп, үйлөтүп туруп денесине сүргөн үйрөтүп коюңуз, болду, машалла. Сиздин балаңыз да билет, аялыңыз да билет, ар бир өзүнүн амалынан үйрөнсүн. Анан чогултуп алып баары дем салган молдо болуп кетпен, субханалла. Филиал ачып берет. Филиал ачып алгандар бар уже. Көчөнүн бир эме дагы эме YouTube'га, Google'га бирөө мен эмемди Тынай Эрмек Тынайұлы жазыптыр дагы. Анан кайдагы мен жок жерди жазып коюптур. Анан кийин адрес жазыптыр дагы, бир эженин номер берип салыптыр. Ал эже күнүгө урушат мени, күнүгө. Откручилат. Мен же түшүнбөйм анан кандай откручилат этиш керек экен. Түшүнбөй атам азырчы. Кээ бирлер ушундай мындай жалган аккаунт чыгарып туруп, жана чыгарып коет экен, байкушту төлөп, күнү түнү саат экен. Ал эже деп мен профессормун деп ушундай өзүчө болот азырчы. Бул жалган жанагы, ушуну жакшылап түшүнө алачы. Жанагы кимде ким эме болуп аткан болсо, YouTube'да номердин баардыгы тең, мен WhatsApp'та эле болду. Мен ушул жерде жашайм. Башка Бишкекте эч жерде дем салбайм. Эч жерде сабак бербейм. Мен сабагым ушул жерде, мына мен мечитим мына, мен медресем мына, мен ишканам мынакей, бул жер, болду. Башка жерде субханалла кабыл албайм. Ошон үчүн жалган жазылган нерсе чалбай эле коюңуздар. Ал эже сотко берем деп өзү чалат азыр. Же мен түшүнсөм гана. Ошон үчүн жанагындай кээ бир эмелер мындай этетирак, макулбу? Google'дан эмелерден албай эле коюңуздар. Анын баарын жалган. Макулбу? Анан бир эженин жабып салып коюптур, Кудай сакта, озвучивать атабыз. Касыр намазды кайсы убакта кандай окуйт дейт. Касыр намаз деген бул намаздын Алла Тааланын бизге берген жеңилчилиги тургандар. Мисалы, парз намаздар 4 рекет болсо 2 рекет окуйт. Бир адам мусафирлык кылып, анын узактыгы 120 километр болсо, мына үйүнөн чыгып үйүнө барганга чейин бүт намазды 2 рекет окуйт. Убактысы боло турган болсо сүннөттөрүн толук окуйт, бирок парздарын гана 2 рекет окуйт. Имамга уюп кала турган болсо, ошо мукимга толук 4 рекет окуйт. Болду мынакей. Убактысы 14 күн. 15-күн бир жакта 15 күн болуп кала турган болсо бүттү. Ниет кылды, 14 күнгө чейин келем, келбейм билбей атат да. Мусафир болуп жүрө берет. Анан 15-күн субханалла уже белгилүү болду. 15 күндөн ашык болот экен десе болду. Ошо кайсы жерге барса, уже толук окуп баштайт. Болду, эч айырмасы жок. Болмой жепчиң. Кандай окучу 2 рекеттен окуйт иншалла. Анан сүннөттүн колдоносу окуйт. Бизде Ханафиде жок.
мындай айтканда халафпыз, салафпыз деп жанагындай бир хамбали мазхабында дегендер, субханалла, алар эмнекен сүннөтүн окубай эле парзды окуп кетет. Биз болсо айтабыз, жок, толугу менен окуйбуз. Ушул жерде дем салынган сууну короого, сепсе тазалоо. Аны ичкенге берип атабыз көбүнчөсү. Тазалай турган маселе бөлөк такыр, тазалаш бөлөк болуп эсептелет. Узун экен. Ассалам устаз, сиздин YouTube каналыңызда баяныңызды көп сурама ошол жактан жооп алдым. Башкаларга да сунуштамакмын. Бир баянда жиндер боюнча айттыңыз. Иштеги жинге караганда сырттагы жинди чыгаруу кыйыныраак деп. Сырттагы жин боюнча кенен айтып бериңизби? Мендеги жин бутумда больницадан анализ чыкпай таза болот. 23 жылдан ашты. Жума күнү кечинде Ясин уктум эле, түнү менен бутум ооруп чыкты. Мен сизге келгенден бери үйдө Куран, Ясин укпаймын. Бутум ооруп баштаса эмне кылам деп коркомун. Бир адамды унутуу үчүн дуа барбы? Динде кандай жол бар? Унутуу үчүн кыйналып кеттим. О, машалла. Эми туура биз айтабыз, васваса дейбиз. Иштеги аны ламма деп сырттагын айтабыз. Сыртта жанакындай кулакка сүйлөйт, көзгө көрүнүп ушундай болот. Ошондой субаныкке адамга коркунуч салат. Ана бул сыртта болгон себебинен оорураак болот. Ошо жана кызыл кагаз берип атпайбы жумала деп. Ошо ламманы сырттагынын таасирин кетириш үчүн. Анан эми мында дагы бир эмеси бар. Мисалы кара, кандай эле? Кандай эле? Эстедим, болду. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исми шейин фил арди ва ла фис самаи ва самил алим деген жакшы бир дуа. Мунун 100дөн ашкан пайдасы бар, айтылган шариатта. Ошонун бирөөсү ушулда сырттан жана иштен боло турган бардык жаманчылыктан, бардык жаман кыла турган шайтандан сактайт. Ушунун 100 жолу A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin hammatin wa min kulli aynin lammatin деп мен дайыма окуйм. Мына ушул дуаны 100 жолу La ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir деп ушуну 100 жолу окуп жүрө турган болсо иншалла, Кудайым буйурса, ошол адам ошол жана ламманын таасиринен чыгат. Сырттагы жиндердин таасиринен чыгат кадимгидей эле. Муну көп адамдарга айттым, көп адамдар ушунун таасиринен кутулду. Мына ушулардын таасиринен субханалла эмнекен кутулса болот. Ушуна көп, мына көп эмес, 100дөн эле күнүнө айтыш керек. Эгерде мүмкүн болсо үйлөп туруп денеге сүрүп койгула. Эртең менен жолсо кечинде бир мал айтып тургула, иншалла мына сырттагыдан кутуласың. Анан эми жиндер ар кай жакка отуруп. Бирөөнүн только тырмагынын учуна отуруп алат. Бирөөнүн сол көзүнүн учуна отуруп алат. Бирөөнүн бетине ушундай болот. Эми Кудай буйрса, бияк келгенден бери оорубай калсаң, Кудай буйрса, ар жагда оорубайсың деген сөз иншалла. Анан эми бирөөнү унутуп кандай? Бирөөнүн айлабы болуп калса, аны унутушуп отура. Эми сүйүп калыш деп өтө чоң проблема да. Бул аябай чоң проблема. Субханалла. Анан эми кантип унутуш керек аны? Дуасы жок унутуштун. Биригиштин дуасы бар, унутуштун дуасы жок. Унутуштун кандай дуасы бар? Билесиңерби? Озадачили, короче. Унутушуну айта албай атам, бир карап көрөйүнчү мен. Мен мындай аябай мисал алса бир адам менен урушуп калсам, ошону колдон келсе унутуп салганга, жутуп салганга аракет кылам. Анткени урушасың да. Анан урушуп калганда, субханалла, аны унутуш оңой. Айтасың, бул да кемчилик, мен де кемчилик, менден кетти деп коесуң, унутуп каласың. Анан бирөөнү мындай жүрөгүңөн жакшы көрүп алган болсоң, сүйүп калган болсоң, унутуш проблема да. Ал башка тийип кеткен болсо, башканын аялы болуп калды болду. Башканын алда жашай бер. Эми кээбилер бар, өмүр бою бир аялды жакшы көрүп калды дагы, бир жакшы ошо күйөө тийбей, аял албай жашап жүрөт. Эмне кылам эми, субханалла. Анда субхана бейиштеги кыздарга үйлөнөсүң да каласа. Башка жол жок. Ассалам устаз. Менин жолдошум 4 жыл мурда Москвага кетип, телефондон жообун берип салып, кайра кайтып келип, бир ай камап, кайра башка аял менен кетип калды эле дейт. Бир ай жашап экен дейт.
кайра эми жашайлы чогуу деп жатат. Бул вообще киши го. Ошондо кандай болуп калат? Кандай жол бар? Экөөбүздүн 3 балабыз бар. Алла ыраазы болсун. Эми бул бука окшойт да. Bir korodan bir koroga жүрө бергенчи. Эми астагфирулла. Эми эгерде жообуңду бердим десе, бошсуң десе, каалааны кыла бер десе, ошону 100 жол же 1000 жол айтса бир талак жет деп айтабыз эми. Анан талак деген сөздү айтса, анда субханалла нике бузулуп баштайт. Bir жол айтса, bir жол бузулат, 2 жол айтса, 2 жолду, анан 3 жол айтып койсо, толук нике бузулуп кетет. Болду, бүттү. Башка эчтеке жок. Бирок жообуңду бердим деген сөз менен талак түшпөйт. Кайтып келаткан болсо, анда машалла сизди жакшы көрөткөн, аэропортко келиптир, разы болобуз. Мен ушинтип эмете берем, сиз дайыма айтам да ошондо сен. Өзү мындай болот да. Азыркы мезгилде бош аял да көп, бош эркек да көп. Ырчылар сүйүжөндө ырдай берип, жазда келдиң, келбедиң, күздө келдиң, келбедиң деп, субханалла, ал такыр эле келбей калды азыр. Сүйүү келбей калды азыр. Ушундай нерсе. Бардыгы тең мамиле күтүп эле. Биз айтып атабыз, сүйүү жөнүндө айтып берип атам, сүйгүлө бирине жакшы жашагылачы деп айтып берип атам. Урушпагылачы, кайра жарашкылачы деп айтып берип. Мен эмне кылайын эми башкачачы? Көчөнүн ушу жөнүндө айтып атсам, бир неме комментарий окудум. Бул молдо только дүйнө айтат, ахирет жөнүндө айтпайсың дейт. Атам озайын, бул дүйнөдөн жыргата албадың, ахиретте кантип жыргатасың эмне? Бул дене нормальный бир катын менен же болсо нормальный 2 катын болсо 2 катын менен албайсың, күйөөңдү сыйлай албасаң, ушундай бир адамдар менен жакшы нормальный мамиле кылсаң, кантип бейиштүү үмүт кылып атасың, түшүнбөй атпайм менчи. Ой, бул дүйнөнү жыргата албай, тиги дүйнөнү кантип жыргатасың ай? Чында. Бул дүйнөдө бир нерсе, бир эркекти мисалы, эркек кылып бага албай атасың, бир катынды катын кылып кармай албай атасың, субханалла. Анан кантип тиги дүйнөнү жыргатасың түшүнө албай атам деген бердечи. Ладно, намаз окуш керек, конечно, намазсыз болбойт. Намаз окусаң имандан чыкпайсың, бирок чоң күнөөкөр болосуң. Орзо тутуш керек, туура, ахиреттен коркуш керек. Ал айтылат. Бирок мындай настоящий мындай азыр болду, бул дүйнө жалган деген калп. Бул деген баардык реальный. Сездиңби? Реальный бекен? Ал бир согойчу аз көздөрүн томуят. Бул дүйнө баардык нерсенин баардыгы субханалла. Биз коомдук жандыкпыз. Биздин коомдук жандыкпыз. Динибиз ошо коом менен жашаганды үйрөтөт. Динибиз субханалла эркек менен аялдын мамилесин, балага болгон мамиле, ата-эне менен болгон мамиле, падыша менен болгон мамиле, ошондой Алла менен, пайгамбар менен, периштелер менен, жиндер менен мамилелер бар толтура. Бар айтылган. Барды келди субханалла. Айткылачы мага. Бул дүйнөмдө бир кичинекей бир жашоодо эртең өлөбүз. Мына чыныгы жашоо мынакей. Мына эртең өлөбүз. Эми ошондук себептен субханалла эмнеке бул эмеде бул дүйнөнү жыргатпайлы келди. Кел жок деди субханалла. Дарбазаңды оңдоп койчу. Штакетini крастетип койчу. Келчи мына эшиктин алдында жер чуңкуроп ошого бир тачка апарып туруп, топуракпы же болсо жана кызыл кум төгүп түздөп койчу. Анан бул дүйнө мындай кичине бир нерсе оңдоп баштасаң, аны айтам, анда боочото, о, аябай тыңкен, намаз окуса да Кудай берсе бекен болот деп айтасың да. Жөөлгө жок, анан субхан ушунча бул дүйнөнү жыргата албаган адамга кандай деп айтасың? Ушу. Кечирип калачы мындай урушкун болуп кетти. Ушундай да. Молдо деген ким негизи өзүчү? Молдо деген субхан жолдо гаишник сыяктуу да. Эй, бул арам. Мындай деп турбасачы субханалла. Алып кетет. Жана сугатчы сыяктуу. Жөөктөргө салган суу сыяктуу. Молдорумду жөөктөрдү мынтип бул бияка бул топ, бул болуптур. Эми биягына кетсин деп турбасачы. Субханалла, бүт барын каптап кетип, бүт барын жеп кетет. Ошон үчүн молдор эч качан бир да молдо ажырашсын деп айтпайт. Эч бир дагы молдо субханалла өзүнүн жашоосу ытмый чытмый болуп жашоосу бузулуп турса дагычы башкаларга ушу бузулуп кетпес экен деп ошол шарият айта берет. Ушундай. Ошон үчүн колдон келишинче машалла таяналы. Устаз сулуулук сурма болобу? Сулуулук сурма болобу?
Алладан же нааразы болгондо болуп калабы дейт. Устаз, сулуулук сураса болобу дейт Алладан. Сура, сулуу болуп бетиңе бир нерсе сүйкүп ал, бирок кашыңды тербе. Кирпик кошпо, жанагындай сүйкө, сулуу бол. Күйөөң бар болсо, субханалла, күйөөңө сулуу болуп бер, эң жакшысы. Бирок көчөгө аял кишинин боюну алып чыгышын шарият жактырбайт. Атыр себенип чыгышын жактырбайт. Азыр субханалла мисалы 50дөгү деле аял 30дагыдай көрүнөт. 30дагы 18дегидей көрүнөт. Жалаң ушундай жанагындай бирде бир калыптап калган. Канчадасың кызым десең 35тен десе отуруп калсың. Кызым деп алам случайно келип. Мен субарнысы кармайм да, колдон келсе байке, эже, кырзым деп сүйлөйм. Эмне үчүн субханалла баягы шавкат же да нерсе болбош үчүн. Ошол сенен мындай кээ тамашалап айтып коем мен. Таарынбасын мага эжекелер субханалла. Мисалы, кемпирди кыз кылыш болобу? Кемпир кыз болобу? Чал жигит болобу? Ошон үчүн зачем? Кудай Таалам берген жаш кезиңде сулуулугуң бар, ошону карма. Андан кийин субханалла өзүнүн тартиби менен кете бер. 30га чейин, 30дан кийин, ошондо мына өзүңүн возрастында болгон жакшы да. 70-80ге чыгып шым кийип алып, тастактап, чачыңды жартысынан кырып алып жүргөндө эмне ал? Эртең өлөрүң аз калганда субханалла сулуу болбойсуң. Тырмакты боякчага коюп алып, жаш кезинен Кудай Таалам насибин берет. Анан ар нерсе кылбаш керек, колдон келсе. Айтайын десем сөз көп, бирок эми шарият жактырбайт. Ал эми кайсы эркек киши өзүнүн аялын денесин аштырып коюп, атырды себип коюп, көчөдө сүйрөп жүргөн болсо, ошол эркек тозоку. Мага жаман үмүтпөйлө. Мусулман болсоң да тозокко түшүп туруп, ошонун жазасын алып туруп, анан Кудай насип кылган убакта чыгасың. Сен дайышсың. Аялыңды кызганбайсың. Аялың субханалла көчөгө чыгарып койдуң. Чачы башын ачып койдуң. Тырмакты кылып койдуң. Гусул жок, күнүгө гусул жок тамак жеп атасың. Күнүгө гусул жок тамак жеп атасың. Субханалла кантип ишиң оңолот сен? Биз эркектер кантип силер ишиңер оңолот? Аялыңды субханалла эмнекен жанагындай бир эч бир гусул өтпөй турган деңгээлде жасап салгансың. Крутой болуп бир ойлоп атабы субханалла, мисалы алсачы, аябай крутой болуп кеткендер бар. Аял анда мен кандай болом деп отурат да, мен крутоймун го, мен ишим оңолгон. Жок, сенин ишиң оңолгон жок субханалла. Ахиретиң бузулган. Дуаң кабыл болгон жок. Бул эле бай болсо эле адамдар бактылуу калды ойлобогула. Бактылык эң чоң бактылык жүрөктүн тынччылыгы. Алла жүрөктүн тынччылыгын бир гана иман менен, имандагы болгон амалдар менен гана берет. Кээ бирлер сурай берет менен, устаз, мен рахат ала албай атам намаздан. Сен кантип рахат аласың дейм. Кантип рахат аласың субханалла. Сенин ата-энең нааразы, сен рахаттан ала албайсың эркек киши. Сенин күйөөң нааразы, намаздан рахат ала албайсың. Рахат алуу үчүн субханалла сенден бирөө ыраазы болуш керек. Эми Кудай Таала ыраазы болбой атасың. Гусулу жок жүрөт аялың. Аллах айтып атат субханалла, өкүм кылып айтып атат эркекке, тозоктон сакта деп. А сен тозокко салып атпайсыңбы? Аял кишинин эркек менен тең тайлашып, тебишип турушу, тең тайлашып, күйөө сүйлөп атса, кошо сүйлөп турушу бул субханалла надандык бул. Ордун таппагандык. Иманда аялга айтыла турган сөз ушундай. Иманда айтыла турган эркекке иман. Мени угуп аткан адамдар туура түшүнгүлө. Чынында жүрөгүңдө иман бар болсо, азыр кокой туура эмес экен дейсиңер. Эгерде жүрөгүңөрдө иман жок боло турган болсо, эмне эле жашообузга келишип атат деп айтасың. Мен сен жашооңа келишип жок. Мен имандуулар менен сөз сүйлөдүм, болду. Имандуулар турушуп атам мен. Имансыздарга тиешеси жок бул. Саламатсызбы? Нарын шаарына качан барасыз? Бул ушу бүт Кыргызстанды кыдырабыз деген ниеттер бар. Ассаламу алейкум устаз, жашоодо эркектин сүйүүсү канчалык деңгээлде маанилүү? Аялгабычы, аял так ошондо. Эркектин сүйүүсү субханалла, аялдын да сүйүүсү баардык жашоодо эле важна. Маанилүү. Бири-бирин сыйлап жашаган, бул бири-бирин сүйүп жашап аткан адамдар. Бири-бирин түшүнүп жашап аткан адамдар, булар бири-бирин сүйүп жашап аткандар. Оорчулугун көтөрүп атасыңбы? Демек субханалла сен ошого маани берип атасың. Оорч мисалы күйөөңдүн оорчулугун көтөрө алсаң, демек субханалла сен ошону жакшы көрөсүң. Эгер аялыңды күйөөң сеникин көтөрөт, сен демек жакшы көрөсүң. Балдарыңар үчүн деп субхан урушсаңар кайра жарашып атасыңарбы?
Демек субханалла бул нерсе ортодо сүйүү бар деген сөз ушундай нерсе. Ошол нерсе ошол менен обязательно шарт болуп эсептелет. Бирок көп убактарда мисалы бири-бирин жакшы көрбөй жашагандар бирөө үчүн деп бул дагы кичине туура эмесирээк болот. Кыйнап бирөөнү жашагандар бар. Ал да туура эмесирээк болот. Эми бирок сүйүүнүн баары тең никеден кийин. Мына нике кыйылды, ошондон кийинки баары тең сүйүү болуп эсептелет. Никеге чейин баарыгы сүйүү болуп эсептелбейт. Мисалы бирөө эле ойноштук кылып түшөт, мен сени сүйүп калдым, тигинтип калдым депчи. Жок, ал сүймөс ал. Ал жарабайт, ал арам. Ал жерде такыр эме жок. Кээ бирөө айтат, мага молда экен, мен аял күйөөмдү сүйбөйм дейт. Ошон себептен эки эркекти сүйөт экен алишер жана башка. Балдары күйөөсүнөн ойлоп жүрөт экен, бирок деген башка эркектерден ачык эле айткандар бар мага. Мен күйөөмдү сүйбөйм, бирок эл үчүн уят болбой деп жашап жүрөм. Астагфируллах дейсиңер. Толтура. Ошон үчүн андан көрүп бир маанилүү жашоону жашап өткөнгө аракет кылыш шариаттын эмесинде белгилүү нерсе. Пайгамбарыбыздын бир белгилүү окуясын айтып берем дайыма. Айша энебиз бул эң жаш жана кыз акыбалында пайгамбарыбызга келген аял. Ошол эки аял мындай пайгамбарыбызга аябай таарынат экен кээ. Анан пайгамбар күлүп жайнап коет. Анан бир күн айтат: "Я Расулалла, сиз мени сүйөсүзбү?" дейт. Десе айтат: "Ооба" дейт. "А сиздин сүйүүңүз кандай?" десе, жанакыл бизде басмайыл тартабыз го. Ошондо мынтип басмайыл тарттын акырын мынтип көтөрүп коебуз го, бир тартканда кеткендей калыпчы. Анан ошону пайгамбар айтат, ошондой дептир да, байланып турат дептир. Бекем байлап койгон дейт. Басмайыл чечилбейт дептир. Кыргыз болсом ала жеп атталбайт деген сөз бар го. Ошол сөздүн маанисинде. Анан кийин пайгамбарыбызга таарын, пайгамбар урушкан эмес аялдар менен. Аялдар пайгамбарыбызга аял да болбой элечи. Пайгамбардын аялы болсо да ал аял. Ал пайгамбар болсо да бирөөнүн күйөөсү. Ошонун себебинен пайгамбардын аялдар дагы пайгамбарыбызга аябай катуу мындай эме кылышкан, таарынып, сүйлөшпөй коюшуп, интрига кылышып, семейный. Ушундай болгон да. Анан ошондо бир күнү урушуп кетсе, пайгамбардын Айшага каршы: "Я Расулалла, баягы жип бекем эле тартылып турабыз." Ал дайыма бекем деп койчу экен да. Экөөнүн кодовый сөзү болгон да. Эметкенде аялдардын көзүнчө эле барганда: "Я Расулалла, баягы жип байланып турабыз" десе, "Бекем болуп турат" деп койчу. Айша, баягы жип байланып турабыз, аябай бекем деп айтып койчу экен да. Экөөнүн мындай бири-бирине жакшы сөздөр ушундай болгон экен. Ошон үчүн пайгамбар дагы аялын ошондой алган экен, жанагындай жакшы көргөн. Аялдарын жакшы көрүүнү сезип айткан. Сиз менен биз ким болуп кеттирбиз? Ассаламу алейкум, устаз. Аллахым сиздерден разы болсун. Айлыгыңыз бейиштин жериндей экен. Элдериңиз дагы мыкты. Разымын. Келгенден бери ушул суроо мени кыжаат кылып жатат. 3 тамга барлар жалаң хижап кийген кыздарды көрдүк. Ошондо таза жүрүп намаз окуп жүрсөк дагы 3 тамга кире береби? Кандайча болот? Аллахым сизден разы болсун. Бул хижап кийип тургандарчы силерге окшоп келген болчу. Хижабы жок. Кирип кетип келген болчу, хижабы жокчу. Анан бияка келип Алланын насибимен субхана кийип калган. Алар хижап кийип жүргөндөн кирген эмес. Хижап киелектен мурун кирген болчу, макулбу? Ошол үчүн туура түшүнгүлө. Анан таза жүрүп дегенде кандай маани берет? Кээ бирөө ушундай бир мындай жана өз оюнда келип калат. Аял киши субханалла намаз окусун, намаздын карзы намаз окуй берсин. Намаздын кандай айтканда кутула берет. Бирок сыртка жанагындай кийинбей чыккан болсо күнөөсү тоже жазыла берет. Ошондой нерсе. Ошон себебинен субханалла мынекен ага кыжаат болбой эле коюңуз. Сиз дагы субханалла билбейсиз өзүңүздү качан деп. Анан өтө коркунучтуу нерсе бул. Макулбу? Ошон үчүн кереги жок. Ассаламу алейкум, менин суроом. Кошунам сурап бер деди эле. Көз түйүү деп сизден 2 келип келбей калды. Зыяны тийбейби? 10 күн деп сиздер. Эми келип койсо жакшы болот иншалла. Анан эми баягы өтүшүп кеткенден кийин баягы молда келип баягы өткөндөн кийин душман өтүп кеткенден кийин кылычын качап деп койчулар кандай, жоо кеткенден кийин кылычын качап деп. Анан кийинчерээк ооруп калган мезгилде кайра келип турган болсо проблема болуп калат ошондо. Салам алейкум устаз. Балам Амирге судриги оорусуна жамаат менен дуа коесузбу? Эрлан уулу Амир. Амин. Эрлан уулу Амирге Аллах таала шифа берсин. Аллаху раббан нас адхибил бас ва шифа анта шафила шифаук илля шифа биладр сакам.
намаз окуп атканда ар кандай ойлор келет. Анан канча рекет окуганда адашып калам. Эмне кылыш керек? Бул болсо субхана намазда эмесин убагында бир хинзи бекен, хинзан бекен, ошо шайтандын бир баласы бар. Ошо эки намаз окуп баштаганда адамга келип туруп кол салып баштайт. Ана ошол мезгилде ошол башында ауз биллахи минеш шайтанир раджим деп айтабыз го. Бисмиллахир рахманир рахим деп фатиха беребиз. Ошону ауз биллахи минеш шайтанир раджим деп некен жакшылап айтабыз. Анан кийин намаздан кийин бир болуп калса ауз биллахи минеш шайтанир раджим деп сол жака түкүрүп коюңуз. Макулбу? Түкүрсөң какыр эмес, түп койсоңуз болот. Макул ошондой нерсе. Анан кийин ошондой ой салып аткан болсо, демек сиздин иманыңыз бар экен. Иманы бар адамга кол салат шайтандар. Иманы жок, жана жөн эле эл көрсү жок окуп аткандар, эки жүзлөр үчүн намаз хушудай сезилет, эчтеке ойлобой окуп аткандай боло берет. Ошон сенен деген кандай окусаңыз адашып кетсеңиз, толук намаз болду деп окуп коебуз, толук болду деп намазым. 2 рекет, 3 рекет, 4 рекет билбей калдыңыз мисалы. Акыркы ниет ой, намаз бүттүм дедің дагы, эки жака салам берип чыгып кетип калдың, болду, намаз туура болуп эсептелет. Макул анткенсе ошондон баса-баса ошентип чыгып кетсе болот. Кээ бирлер бар даарат алат да, бүткөндөн кийин мурунга суу алдыңбы? Жалган жокмун деп туруп калат. Сен алдым деп туруп бар кетип калсаң, 2-3 жолу шайтан ошондо үмүт үзүлүп калып калат. Анан баса-баса кетип калат ошондой. Китептерде ушуну айтылган. Аялым Москвада талак бер, жашабайм дейт. Кедейсиң деп апасы каршы балдарды бөлүп жатат дейт. Таң азырайын. Сиз талак бербей туруңуз. Макул, талак бербей туруңуз, иншалла акылына келип калат. Турайбы? Кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төмүнөт дегендей, бүгүн субхана тагдырыңызда бир аз анча-мынча Бентли жоктур, субхана эртең балким кайдан билесиң? Феррари минип каласың, туурабы? Ошо кээ бирлер бар да, ушундай бир акылы тайкы аялдар пайда болгон азыр заманда. Биринде айтканда, ушул мен ойлойм да, жана 90-жылкы убакытта жанагындай бир перестройка болуп, анан ошондо челнок болуп, тияка бияка окат кылып калган, азыр кемпир болуп калганларчы. Ошолордун оюнда баягы эле бай кедей деген нерсе калып калган. Азыркы мезгилде бай кедей деген нерсе кетип калган, билесиз ушуну? Азыр интеллектуальный деген бар. Мындай айтканда илимдүү деген нерсе азыр трендте. Байлык деген нерсе экинчи планда азыр. Азыр илимдүү, билимдүү, креативдүү деген сөздөр ошол байлык катары кетип калган. Анткени себеби байлыкты жеп койсоң болот, туалетке салып койсоң болот. Мен баягы бир туалет казып атсам, "Мола эмне атасыз?" дейт. "Банк салып атам" дедим. Эмне банк дейт, субханалла. Абай тапкан жикенден бардыгы жебешүүнү бияка салып атпайбы? Ал банкта турабы? Дүйнөнүн мына чыныгы банк ошо экен мынакей. Канча тапсаң деле ошол жерге сала бересиң да. Бүт ошого кетет. Ошол таза банк. Аяка сөөл жан болот кийин иншалла. Субхана жер семирет да. Бирок сен өзүң семирбейсиң. Ошондой. Бул дүйнөнүн банкына бул чынын айткандачы, акча, бийлик бар нерсеничи, акыйкат ошол. Монда бирге бир болгон казган туалет да. Банк ошол экен. Эмне тапсаң жейсиң, эмне жулуп арамдан тапсаң да жейсиң, адалдан тапсаң жейсиң. Бүт бар. Бүт бардың. Ушундай. Ошон субханалла, кээ бир убакта азыркы мезгил байлыгы бөлөк. Балдарыңа окуткула. Адамдар байлыгын жеп коюшу мүмкүн, бирок илим, тажрыйба деген нерсени эч качан жеп кое албайт. Ал дайыма адам менен калат. Орустар айтат субханалла, талант не пропьешь дейт, туурабы? Талант деген нерсе бар. Адамдын шыгы бар. Ошону ыкты оңдогуландан көрөк. Мондайлар болсо көңүл бурмаңызбыз. Бербей туруңуз талагыңызды. Эртең жеген эсине келип калганда кокуйгун күйөө керек болуп калат да. Ойлоп атат кээ бирлерчи, аз бул аялды кетирбесем жакшы аял келет деп ойлоп атат. Бул эркекке отен кетсем эле жакшы эркекке барам. Жок, точно ошондой кылып барасың. Бир сулпеттен экинчи сулпетке барасың. Ошол эле. Бирок көзү бөлөк, ою бөлөк да болду. Ошо бүт. Башка жок. Да? Бу деле тиги деле. Мына мен деле мен. Түшүнүп атасызбы? Ошону кээ бир аялдар ойлойт, субханалла, бул эметип койсо, жок субханалла. Андай болбойт. Аңгектер качан дөңгөккө дейт кыргыздар. Кайда барсаң мамайдын көрү дейт кыргыздар. Ошон үчүн бул сөздүн мааниси төркүнө түшүнгөн элечи, андан көрө мындай жашай берет иншалла.
Кайненең карайсың. Кайкарма. Мында сени ажыраштырып алып туруп субханалла. Анан кийин башкага берет, башкага берет. Мен баягында айткам субханалла. Дагы айтып берейинби? Угали окшойсуңар, э? Айтып берейинби точно ошону? Кызын ажыраштырып алат. Акмак, эчтеке бага албайт, тигиндей мындай. Биз эле өзүбүз багып коебуз. 9 ай бою эмне курсагыма баткан, эмне менин коюмда баткан эми мен жаныма батпай калыпсың дейт да. Ата-эне ушундай алып келет, анан кийин бага баштайт. Ал үйдө келин бар, уулу бар дегендей. Бүгүн эртең айтат, жээн деген жээнде, жээн элги болбойт, желке том болбойт дейт. Мен ал жөн айтып алышкан, жээн эл болот, тай жарашса депчи. Ал жөн эле сөз ал субхан. Калп эле, калпычысыңар барыңар дейт. Көрүп атам мен жээндерди батканын. Элдин баары жээн дейт. Ошо эл болуп карайын десе субхана кубалайт. Сен биздин тукум эмессиң деп. Кээ бир айылдар бар, ууру болуп жашап алганда, мынтип турат бар дегенечи. Ошо жерде жашап калып балалуу калса да монтип турат да мондойчу. Монда да үркүп турушат да. Ушундай жер. Анан кийин субханалла ошондо бир нече күн өтөт. Анан кийин жарым жыл өтөт да. Жарым жыл өткөндөн кийин эжеке ушуну жүрөбөй иштесең болот дейт да. Апасы калп эле, "Ай, жөн, бак" деп коет. Калп эле далчы. Уже кыпыңдап уже кечке болот. Анан кийин субханалла бир жыл өтөт. Бир жылдан кийин өзү айтат да, "Кызым, иштебесең болбойт. Иниңе күч келе баштады. Атаң пенсияда билесиң. Биз кичинече иштей кой." Анан ал байкуш сонун эле бирөөнүкүндө иштебей эле сонун эле багылып аткан келин болчу ал. Бирөөнүн аялы болчу, үйүндө турган болчу да. Анан кийин субханалла деги баягы бетон куюп, бирөөнүн үйүн иштеп, дагы бир нерсе кылып, ат багып, сат багып, бир нерсе жулуп алып, бир нерсе алып келип багып аткан болчу аялдычы, иштетпей төрөтүп элечи. Анан кийин субханалла бар деген бир жылдан кийин бар. Ал бар кайгы иштейт? Кафеге иштейт. Кафеге барганда карасаң эркектер көрүнүп баштайт, момундай карап баштайт. Көптөн бери эркек көрбөгөн айыл эмне болуп баштайт? Ары карап бери карап баштайт. Анан кийин дагы бир нече күндөн кийин анан баягы энеси үйүнө бат айткан да, курсагыма баткан эми, биякка батпай каласың депчи. Эми ушинтип жүрүп эле күйгө тийбейсиң дейт да. Ой, эмне кылат элең тиги күйөдөн алып башка күйгө барыпчы. Жөн койбойт белең эми. Эптеп бирөө болсо деле тийип ал дейт го кайрачы. Эптеген эле бирөөдө жүрбөй беле. Кантип түшүндүрөм дальшычы. Сен ону ушундай айтасың да туурабы? Айтпайсыңарбы? Кыз деген ушундай, кыз деген субхана төркүнгө батканын көргөн эмесмин. Кыргызда тем более. Ошон үчүн Кудай сактасын эми. Устаз, Алла сизге ыраазы болсун. Канчалаган адамдардын соогуна калып жатасыз, рахмат. Жашаган үйлөрдө кара дуа сыйкыр болобу? Алар кан тазалайт. Үйдүн ээси болобу? Көзгө көрүнгөн. Жок, негизи субхана үйлөрүңөрдө тазалоочу YouTube'да жазып койгон, ошону карагыла. Анан үйдүн ээси болобу деген жок, ээси болбойт, үйдө жин болот да. Ошол нерсе. Үйдүн ээси бар экен деп ойлобогула. Сакал алгыч бритва менен кырылса болобу? Же электрический мененби кандай кылса болот? Түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Негизинде өз сакалды бир тутам болушу, бияк жагын алабыз, мына бияк жагында, бияк жагын мындай тегиздесе болот. Бияктан мондай эмени өткөзүп туруп, бияк жагы бир тутам болуш керек. Сүннөт тарикасы ушундай. Анан эми мурут жөнүндө караса, мурутту некен мындай кескилеш керек. Кайчы менен. Анан ошол себептен субханалла бритва кырат экен. А жана мындай бар го, электробритва, электрический. Ал болсо эмнеге жана кесет. Эмедей. Кайчыдай. Ошон үчүн бритва менен мынтип алып койсо болот деп мен ошол ылайыкташып жүрөм дайыма. Бритва менен жана электрический. Ал кайчыдай кесет деп ошого кыяс кылып алам. Ушундай нерсе. Анан болуп, эч проблема жок. Эми жакшы эмес сакалды кырып салган, жакшы эмес. Жана көчөгө түшүнүп айтпадым эле, красавчик катыш да. Кет калган окшойт беле? Отурасыңбы? Ошондой болуш керек. Сакалды ошондон үйрөнгүлө. Сакалсыз не жакшы эмес. Саламатсызбы устаз? Менин күйөөм жакшы адам. Аны мен кызганып уруш чыгара берем. Моюнга алып жакшы молодец. Ийди шаяп талкаага чейин барам. Охо, бул же дерзко экен. Өзүмө үй боло албай калам. Мени ичиме жин шайтан кирип кеткенби биле албайм. Жок. Сиздинче жин деле жок окшойт да. Сиз жинде окшойсуз. Эркектин зорунда, эркекке зомбулук кылмат да, жедечи.
Эркекке зомбулук кылынат бул жерде. Ушуну түшүнүш керек. Эркекке зомбулук кылынбайт дейсиң, буна? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имандуу аял күйөөсүнө тили менен, кол менен зыян келтирбейт деген. Ошол жерде келе жеңилер, машалла. Кандай эле эркектерди тыйгандай, тилиңер менен, колуңар менен аялга зордук кылбагыла деп, ошондой эле субханалла, бул эркектерди да кылбайт. Негизи үйдө тынчтыкты өтө сактай турган аял кутта, туурабы? Аял кут, Алла аял береке. Ошон себептен көп аялдар колдон келишинче машалла ушу күйөөңөрдү сыйлагыла. Мен дайым айтам, эр сыйлаган кор болбойт. Эми кандай түшүнсөңөр ошондой түшүнүлөр. Мисалы аял сыйлаган деле кор болбойт. Мисалы эртең күндө мына эркектин көпчүлүгү эле биз аялдардын колуна түшөбүз. Аялың жакшы болгон болсо, Кудай буйрса, карганда, мындай айтканда ыштаның жуулуу, кийимиң бүтүн болот. Бирок субханалла жаман болуп калсачы, анда кечирип коёнда. Кудай буйрса, кордукту көрө турган каарлык келатат. Ошол себептен азыртан эле жакшы мамиле кылып көңүл ала бергиле. Азыртан эле. Ушундай нерсе. Аны эгерде азыртан эле сен жактырбайм, мен жашабайт болчумун деп кетип калган болсо, анда субхан аркасынан чуркабай эле кой деген сөз. Бүгүн сен ушинтип жашабайм, сени сүйбөйм, сен кедейсиң кетип атабы? Жакшы Кудай билсе, сага татыктуу болгон дагы бирөө турат. Ушундай нерсе. Ошол себептен жеңе, алтыным, ушу байкеме мындай кылба. Аябай жакшы нерсе эмес. Биз баарыбыз, мисалы, мен деле эркекмин. Субханалла, биз баарыбыз тең эркекпиз, эркекте турганчы. Бирөөбүз да каалабайбыз, аялыбыз бизге тил менен тийиштип турабы? Же каалайсыңарбы? Бирөөңөр аялыңар силер сөгүп турушун каалайсыңарбы? Жаңжал кылышын каалайсыңарбы? Жок, каалабайсыңар турабы? Негизинде мисалы 40тан өткөндөн кийин элечи, үйдө тынчтыкты каалап каласыңар баарыңар элечи. Чын. Мен еще акмактар болсо барбир, ал барбир. Бирок мындай айткан семьясын, үй бүлөсүн сактап калам, жакшы жашайм деген эркектер дайыма ошол нерсени карманыш керек. Ынтымак. Ушундай. Баянча бирөө жазыптыр, мага комментарий жазыптыр. Мен күйөөмдү аябай жакшы көрөм дептир. Мен канча нерсе кылсам дагы, ушу күйөөм менен улуураак болуп, мындай мага теңелбей коюп, ушу жашообуздун баары болуп, мен эми азыр түшүнүп атам уста, сиздин сабактан кийин дейт. Ушунча түшүнгөн эмес экен да. Эми карабайсызбы? Демек эркек киши эмне болуш керек экен? Кичине мындай акылдуураак болуш керек. Акылдуураак болгон аракет кылыш керек, машалла, ушундай да. Кызганат да кой, машалла. Идишак чагып аткан болсо күлүп кой, машалла. Эртең башка сат кой. Билесиңер, аял киши идишак жууп атып сындырып алган болсочу, ошондо садака болуп эсептелет аныкычы. Мен садака кетти деп кой болду. Дальше продолжение кылба туруп. Эки катын болуп калса болбой калат. Экөө гыжылдашып жатып калат. Ассаламу устаз, Аллаха шүгүр, сизге келип отурам. Күйөөмдүн даражасын көтөрүп, айланасындагы ичкен адамды алыс болсо экен, бизге бала бер, бата бериңизчи, ичкиликтен таштатып дейт. Рахмат. Күйөөмдүн даражасы көтөрүлүп, айланасындагы ичкен адамдан алыс болсо экен. Туура? Бизге бала бер, бата бериңизчи, ичкиликтен таштасынчы. Рахмат. Машалла. Карачы кандай сон, Ушундай аялдар бар үчүн кээ бир ойлоп койгомда сакталып келатабыз. Ушундай сакталып келатабыз, машалла. Күйөөсүнүн даражасын бийик кылышын сөйткөн, ичеткен күйөөсү карасаң. Кээ биринин күйөөсү ичпейт, чекпейт, табат, бириме кетем деп турат го бирөөчү. Бул менен мунун айырмасы экөөнүн ошондой мээден эле окшойт деп коем да. Айырма мээден эле окшойт да, акылдан эле окшойт деп коем да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, аялым экөөбүз жакшы жашайбыз. Бирок кайнене менен кайната элдин сөзүнө кирип жашообузга аралаша беришет. Эмне кылыш керек? Эми мен ортобузда бала бар. Эки жээним Абубакыр дуа кылып коюңузчу. Тили жакшы чыкпай жатат. Толук сүйлөйт, аябай албайт, сүйлөй албайт. Рахмат, Алла разы болсун. Мен ошол кайнене менен кайнаталарга айтып берип тажадым уже. Кызыңарды берди, болду, токтоткула. Эми зулум болсо бир жөн, мынакей бияк нормально багып аткан болсо. Негизи кыргызда сөз бар да, чыккан кыз чийден чыккан. Болду, кызыңды бердиңби? Ошо бере электен мурда кара. Кимге берип атасың? Анан бергенден кийин
Субханалла, эмне кылыш керек? Анын аркасынан жанагындай сөз кылып, ажыраштырып, элдин сөзүнө кирип дегенде кандай? Элге эч качан жакпайсың. Ошон үчүн эч кимге жакпайсың. Бирөөнүн айткан сөзү менен бирөөнүн үй бүлөнү бузбаганга аракет кылыңыздар. Кээ бир эркектер бар, мисалы, мындай тияктан сен бирөө менен жүрүпсүң деп аял кетирип салгандар. Болбосо таптаза аял. Эмне үчүн шариятыбызда 7 чоң күнөөнүн бирөөсүнө кирет? Жанагындай бирөө таза аял деле бузуку деп айткан, бул арам иш болот. Бул 7 чоң күнөөнүн бирөөсү болуп эсептелет. Таза bir erkekti, buzuk erkek айтыш, бул да ошол күнөө болуп эсептелет. Так. Менин жиним баттан эле келе берет. Күйөөмө эле кыйкырып атам. Анан кайненеме эле жиним келе баштайт. Ал сүйлөсө эле жактырбай баштайм. Ошол адаттан кантип айрылам дейт. Өзү ушундай да. Көпчүлүк аялдар бала төрөй берет. Бала төрөйт, көп төрөгөн аял жакшы болот негизи. Көп төрөгүлө кыргыздар, көп төрөткүлө эркектер. Субханалла, көп төрөгөн аялда береке бар деген пайгамбарыбыз. Ошол себептен эмнекен шариятыбызда ушундай. Бирок азыркы заманда эмнекен көп аялдар төрөйт, уну алат. Бирок бытовой деп коет, бытовуха деп коет. Үйдөгү бир маселелер менен жүрө берет. Анан ошол себептен көп эркектерге мен мындай түшүндүрүп айтам да, эме кылгыла, аялдарыңарды өзүнө эле балдардын баарын тыштап, өзүнө эле алып алып, машалла, машинеге салып ал, атыңа учкаштырып ал, арабаңа салып ал дагы, айылды таптырата бир айдап барып келди ана. Акырын барда тет жерде балык сатат, мисалы, биз айылдарда айтам да, тиякта балык сатат, барып балык жеп кел. Же болсо экөөң бар балык кармап келе дейм. Же такыр болбосо субханалла тиякка барып, эмне бир аз болсо дагы көлгө түшүп келе кал деп айтам. Мындай кээде ушундай болуш керек. Эркектер бул аялдар көпчү ушундай болуп кеткенде эркек болмой калат. Аялды бир аз болсо мына эс алдырыш керек. Ар жак бер жак чыгаргыла аялга. Эс алдырыш шариятта бар. Анан жүрбөгүлө дагы дүйнөнү айтып атат депчи. Жок, бул деген субханалла дин ушул. Мисалы, үйүңдө тынч болсо, намазыңда тынч болот. Эркектер билесиз ушуну? Үйүңдө тынч болсо, аялың тынч болсо, намазыңда тынч болот. Анан субхан калган нерсе эмнекен? Кайнене деген кайнене, муну кыл, тигини кыл дей берет. Анан жакпай баштайт, нерв болот. Бул кичине психологический болуп калган деген сөз. Ассаламу устаз, эмне себептен көз тиет? Жөн жүрбөгөндөн? Жолдошум экөөбүз жакшы эле сүйлөшүп жатып урушуп кетебиз. Мен такыр урушкум келбейт. Жолдошума дуа кылып койгулачы. Бул үчүн ажырашканга чейин барып дейт. Кулдай сакта. Жакшы эле сүйлөшүп жатып экен да, анда күйөөңүз сүйлөй берсин, сиз унчукпай отура бериңиз. Жо өзүн айтып атпайбы? Мен жакшы эле урушкум келбейт деп, жана күйөөң урушуп баштаса эле болду. Урушпай эле тунчукпай отуруп коет. Анда дагы сен унчукпай атасың, урушуш мүмкүн да. Бирок эң жакшысы ушул субханалла. Көз эмне үчүн тиет деген ушул. Жөн жүрбөгөнчү дегенибиз мынакей. Анан карап турлам. Мынакей WhatsApp'ка кирем. Анан кийин бул жерде статуска кирем. Так, мынакей. Бирөөлөр арабтар менен жүрүптүр мынакей. Мадиналык коноктор менен бул дамылалар эмес бар. Мынакей. Бул жерде мына бирөө конокто жүрөт мынакей. Кудада окшойт. Так. Так, мынакей бирөө бул жерде сок ичип баратат. Бирөө мына бул жерде 120 менен уруп баратат, машинесин коюп коюптур. Статусунда турат. Мына ушинтип жөн жүрбөй, өзүңдүн баягы эмне кылып атканың, жеп аткан тамагыңды каякта жүргөнүн көрсөтө бересиң да. Анан бирөө жетпейди дагы. Ушинтип эле көз тиип калат. Бирөө балалуу болду, у меня сын родился деп эле поздравьте меня деп моумда аткан. Ай, канчасы кыз болуп бала болбой аткандар бар. Эркек жок. Канчасы балалуу болуп жүргөндөр, ошонун бар жазып койгон эмеге да тиет көздөр. Жөн жүр деген ошол да. Мына статусунда турат. Ооба. Сиз да болуп турганыңызды тартып койсоңуз мен көрөм. Мен да коюп коелчу болдум акыркы күндөрү. Ушундай. Урушкандай сүйлөп аткан жокмун, жок, өзүмө ушундай сөздөр айтып бүгүн. Точно? Мен өзүм эле бирөөнү урушуп аткан, азыр кандай болгон жокпу? Боо билет баарын. Рахмат бүшүп алам, машалла. Дайыма айтып берем, мактан айтып берем, машалла. Канча эмени өттүк экөөбүз. Бирок баарын чыштап кеткенге бүшүп алам, чыштаган эмесмин. Досмун деп жүргөн баардыгы тең качан башыма түшкөндө бүт баардыгы тең заблок болуп туруп качып кеткен.
Ошондо ушул балам калган мен. Ошону сыйлайм машалла. Анан 1-миллион болду көчө сүйүп жүрүп машалла. Инстаграмда 1-миллион, 1-чи. Мен TikTokто көп болду миллион. Эми азыр Инстаграмда субхана 1-миллиону болуп жыргап алды азыр. Эме де ошондой. Бул ушуга жыргайт. Кайф ошол да. Инстаграм миллион болсо, YouTube'да миллион болсо жыргай эле берет. Миллион болуш керек чыгып эмне экен ушуну. Акча таппайт, эчтеке кылбайт. Ушу жандырып жүрчүн эле. Кичинекей болот ушу. Бир балалуу болду ушу. Ушундай. Ошон үчүн машалла. Я. Өзүнө подписка таштап коюңуздар. Ооба, ошо. Подписка таштап койгола деп айтыш керек беле. Подписка таштап койгола. Лайк, комментарий экен. Бул интернетти такыр каршы болуп жүргөм да. Анан каршы болуп жүрүп анан болбой эле балдар машвара менен жок устаз кылыш керек деп эле анан кылып калдык. Ошо үммөт деген эме атын дагы ушуну атайын тандаганбыз. Кандай кылабыз дейт. Биз кимге кызматчыбыз? Биз үммөткө кызматчыбыз. Деп анан субхана үммөт деп атсам жок үммөт кейжи кылалы деп анан субханалла ошо үммөт кейжи кыргыз үммөткө кызмат кылабыз иншалла. Анан ошондо чечилген талан кыргызча сүйлөйбүз. Баардыгын кыргызча түшүндүрөбүз, жөнөкөй түшүндүрөбүз. Максатыбыз Алланын ыраазына жетүү, үммөткө пайда. Алланын ушу ниетке байланыштуу экен, машалла. Ошо кызмат кылып атабыз. Бул көп пайдасын көрдүк. Анткени ушунча мына силер көрүп атасыңар, ошол себеп силерсиңер ушу келип атасыңар, биз сүйлөп берип атабыз. Жөн эле сүйлөп отурам, бирок да ушул сөзгө дүйнө жүзүндө кыргыздар муктаж экен. Жөнөкөй сүйлөп отургангачы. Канчасы устаз жакшы болдум машалла, динге келип калдым, намаз окуп калдым устаз, жашоом оңолду, аял менен жараштым, күйөөм менен жараштым, балалуу болдум. Жалаң ушу көптөгөн сабактарды коюп ушул нерсе. Анан көпчүлүктөр өзүнө диагнозду дагы биздин сабактар аркылуу койду. Анткени адашып жүргөн, канча кыйналып жүргөн, канча көз ачык кайтты ушу эмесиненчи. Мен туура эмес жолдо жүргөн экенмин. Молдоке кечирип коюңуз деп менден кечирим сурагандыр. Канча дегенчи. Ошондой биздин аркабыздан жамандап жүргөндөр толтура болчу да. Ушуларды сабакты көрөп, канчасы келип кечирим сурады, кечирип коюңуз. Мен сиз жөн туура эмес десем, аябай көп айткам депчи. Барды келди, мунун баардыгы тең бир береке экен, машалла. Ошон үчүн рахмат балдарга. Саламатсызбы устаз? Мен биринчи жолдошум менен былтыр официально ажырашкам. Бирок талак кеч берген. Талак бергенден кийин 3 айга жетпей, 1,5 айдан кийин нике кыйдырганбыз. Экинчи жолдошум менен мечиттен бирок молдого никебиз бар, ошону жаңырталы деп келгенбиз деп алдап салган. Жолдошум нике өттүбү, ошого күмөн боло берем. Негизинде ошо талактан кийин 3 айда аял киши иддага отуруш керек. Иддага бүт элек жатып куда түшүү, иддага жатып нике кыйуу арам болот. Арам. Анан субхана бул никеңизди барып жакшыраак кайра бир аз туралап, күбөлөр менен барып кайра туралагыла. Ошо молдого айтыбыз, биз сизди алдап нике кыйдырып койгонбуз деп, ошол молдого баргыла кайра. Анткени себеби аны да күнөөкөр кылбагыла. Ошон үчүн барып айтып еттиз. Анан кайра субханалла барасыздар да никеңди кайра кыйдырасыз деп мен койдум. Негизи өзү иддада отурган, күйөөсү өлсө деле, талак берилсе деле, отургандын ортосунда барып кайра нике кыйуу, же куда түшүү арам болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн ага нерсени кылбаңыздар. Ассаламу устаз, эпилепсия 2 түрдүү болот дегенсиз. Медицина дем салуу менен кетет. Ошол экинчи жин тийгенден болобу? Сиздин практикаңызда айып кеткенден болобу? Бул Алла СВТ деген эмне негизи? СВТ сизде. Я. СВТ деген Аллахын СВТ, сиз ушул көп окуп атам акырда СВТ. Субхана ва таала. Вот оно что. Шакирттер разы болсун дейт. Конечно, булар разы болбой кантесиңер. Көбүнчөсү эпилепсиянын айыккандар абдан көп. Айыкпай койт. Так, сыйкырды ким жасаган кантип билсе болот дейт. Субханалла, ушул негизи ар ким ар кандай айтып атат, бирок мен айтам, субханалла, бул кайып болгон себебинен бул жөнүндө кыжыгат болбоңуз такыр. Кээ бар экен, ошо сыйкыр мен сыйкырлагам деп келип аткандар бар. Анан именно субхана бул сыйкырлаптыр деп айтса, ошол шарлатан болот.
Seni бирөөс кайнатаң сыйкылап коюптур, кайненең десе, мага ушинтип келе беришет да, көп эркектер келет. Устаз, мени деген кайненем окутуп коюптур деп. Эркектер көп келет. Аялдар эмне деп келет айтайынбы? Абысын окутуп коюптур келет. Эки эле киши бар да, дүйнөдө душманчы. Анан экинчи аял алгандар болсо, эки аял бар да, бир аялдан кетип экинчи алган, анан биринчи аял окутуп койгончу. Башка эч ким окутпайт да. Как будто ушундай да. Ошол себептен субханалла, ошол мындай кайып болот. Шариатта кайып буну айтканга болбойт. Айткандар арам. Ошол күнөөкөр болот. Ошого барып сен окутуп коюп деп айткан адамдар шарлатан болуп эсептелет. Демек сиз бакчыга барапсыз деген сөз. А мен айта албайм субханалла. Тообалар кабыл болгонун, күнөөлөрдүн кечиргени кандай болот? Сиз намаз окуп баштайсыз. Бул бир. Экинчи субханалла зикирлерге бекем болуп, мешитке баргыңыз келип баштайт. Күйөөңүздү сыйлаңыз болот, үйүңүздө ынтымак башталат. Көп тобонун эмес белгилери. Сиздин күнөөңүз кечирилгенин көп белгиси бар субханалла. Сиздин субхан мешитке барып атканыңыз күнөөңүз кечирилип, тобоңуз кабыл болгондогу сөз. Сиздин даватка чыгып атканыңыз да ошол экен. Сиздин субхан жакшылыктар келип аткан, ишиң болгон бар ошондон болуп эсептелет субханалла. Аны көп эмес бар. Ассаламу алейкум. Устаз, мен 30 жаштамын, үйлөнбөгөм. Үйлөнүү үчүн бир нече жолу аракет кылдым, бирок иш оңунан чыкпады. Кудайдын буйругу, мага дуа кылып коюңузчу, жакшы өмүрлүк жар табууга. Алла таразы болсун. Ооба, Кудай таалам сен кандай болсуң, ошондой катын берсин, не дейм мен. Аракет кыл, аракет кыл. Ооба, ошондой да. Биргем дүйнө субханалла. Дайым 30га чыкканда баягы батингени тандап кийгендей субханалла, аял эле тандай берет келбечи. Бар дагы Куда түш, ошону ал. Ошондон келген балага чыдап жаша, всё. Башка нерсе жок. Тандап жүрүп тазга жолуктур дейби кыздар. Ассалам устаз, сизден Аллахым разы болсун. Менин жолдошум өтүп кеткенине 8 жыл болду. Эми балам, 2 балам бар. Балдарым балакатка жетип калышты, Кудайга шүгүр. Кайын журтум балдарды сурап дагы коюшпайт. Балдарымды Кудайымдын рызкысы менен жана ата энемдин жардамы менен эң жакшы багып келем. Кудайыма шүгүр. Сизге сурам, балдарымды алып барып тааныштырып менин милдетим болобу? Же өзүмдүн келбесе, өздөр келбесе, мен алып барбай деле койсом күнөөкөр болбоймбу? Алла разы. Жок, субханалла. Негизинде мына карагыла. Нафакка бар го, нафакка. Күйөөсү өлгөндөн кийин ошол көп убакта тайеке тайларына өтүп айтабыз. Бирок тукум башка жактыкы да. Ошон үчүн колдон келсе ошакка барып тааныштырыңыз. Сиз акылдуулугуңуз ушул болот. Мен баян чөрөк мына бир байкелер менен сүйлөшүп отурсам, өзү апасы башка жака турмушка чыккан экен. Ошол жерде болгон экен. Бирок өгөй атасынын көп кордугун көрүп калган экен. Ошондон субханалла ошол айылга батпай, жана жээн жөнүндө сөз болбодубу? Башында ошол жерде айтып атам да. Анын акырында субханалла өзүнүн туугандарын так ошого кетип калган экен. Ошол жерге барып, ошолор менен эл болуп ошол жерге ошолор өзлөрүнө батырып алыптыр. Бирок ошол жээн болуп тайларына батпай аткан болчу. Балалуу болгондо да баттырбай коюшкан да, мындай айткандачы. Эми балким бирөө кемчилик кеткендир. Бирок дейин дегеним, ошо өзүнүн атасын, өзүнүн агаларын, бир туугандарын субханалла тааныштырып, таанытып койсоңуз жакшыраак, эң акылдуу аял болуп эсептелесиз иншалла. Саламатсызбы Хажыке дейт. Аллахым сизден разы болсун. Түнкүсүн уктаганда чалкаман жаткандан корком. Себеби чалкаман жатсам эле үйүбүздүн сырткы эшигине бир кара киши кирет. Ал мени көздөй, жакындаган сайын мен кыймылга келбей кыйнала баштайм. Ошол нерседен арылууга мүмкүнбү? Сизге биринчи жолу келдим. Ал басканда аябай кыйналам. Намаз окуйм, чалкаман такыр жатпайм. Корком. Эми субханалла дегенин жана айтты, бул жөнүндө айтып бердим. Кандай отуруш керек экен, туурабы? Ошондой кылып колдонсоңуз иншалла жакшы болот, Кудай кааласа. Суроо дейт. Башымдын жартысы ооруйт. Кулактан баштаган азыр көбөйүп калды. Врачтар МРТ жасап, кан тамыр нервди басып турат. Операция кылыш керек, башка дейт. Сиз мага көз тиген дедиңиз. Мен тазалагандан кийин кетип каламбы дейт. Андан кийин кетип каламбы. Көбүнчөсү мен силердин ооруңарды карабайм да. Мен 4 эле нерсе издейм. Көз тийүү, жиңгирүү, кара дубаланып калыптырбы, хасат жокпу. Болду. Ошону тапсам болду. Ошону айыктырып берем. Эгер ошонун себеби менен болсо, иншалла, Кудайым буйрса, ошол нерсе айыгат. Ошонун себеби менен болсо.
Эми калганы болсо мынекей карап көрүңүздөр. Да медицинаны түртпөйбүз машала. Депозитке акча салса болбойт. Күнүгө сахар анализ берем. Анализден кийин гусул алыш керекпи күнү? Жок. Гусул албайсыз. Эгерде алгандан кийин кан чыкса дарат бузулат болду. Намазды тизем ооругандыктан сажда тиземди тийгизе албайм. Туруп окуйм. Ушул туурабы 5 маал окуйм. Туура, эчтеке болбойт. Окуй бериңиз ошондой. Отуруп алып окусаңыз болот. Туруп алып жатып алып окусаңыз болот. Главное окуш керек. Саламатсыз, ишиңизге Алла разы болсун. Жолдошум 6 жылдан бери көп кол көтөрүп, басынтып, ызалантып келет. Чыдай берип, урушчаак болуп калдым. Дары ичем, балдарыма зыян тийбесин деп. Эми мени сен оорукчансың деп атат. Ажырашып кетип калсам таап алат. Кандай болуп кетти ушундай жагы. Ажырашып кетип калсам таап алат. Өзүмө өзүм кол салгым келет. Келип баштады. Аркы жылдары Кудайга жалындым. Жоопту ушул жактан табат окшойм деп сизге акыркы үмүт менен келдим. Мен өз жанымдан кыйып күнөөгө баткым келген жок. Аял кишини чыдай берет деп кыянат кылган болобу? Канча кишиге жана канча аял кишинин жаны кыйылып жатат. Сурана боорукер болгулачы. Бул жалпы мага эмес экен, бул эркектерге экен. Эми таң үйдө батыр жооду жок деген сөз бар да кыргыздачы. Ушундай эркектер бар эми. Башка эмне дейм эми, субханалла. Келе субханалла, аялдарга жакшы мамиле кыла берели. Эми сабап кайык барат. Жана айтып атпайбыз, көп эркектердин баардыгы тең карганда баягы өзүнүкүн көрөт. Колдон келишинче кордуктан Кудай сактасын ошол күндөр, баарыбыз иншалла аялдар жакшы мамиле кылалы. Менде бир кайгылуу чоң тагдырымды чечүү маселе болуп атат. Сизге аргасыздан кайрылып атам. Үйлөнгөм, бир кызым бар. Апам ичет көп жылдан бери. Аялым экөө башынан тил табышпай келет. Апам ичип алып асылып баштайт. Мага аялыма. Ошондуктан бөлүнүп кеткем. Жашоо шүгүр, баары жакшы, бирок аялым экөөбүз көп урушабыз. Мен сага баш ийбейм дейт. Мага үй алып, машина алып бер, коюп үйлөнө сүйлө дейт. Машина алып берип, үй алып берип коюп сүйлө дейт. Болгон аракетимди үй бүлөгө жумшайм. Кудайга шүгүр, тапканым жакшы, бирок ушуга жетпейт деп эле келет. Сага чыдап келатам, унчукпай дейт. Урушканда менин кийимдеримди ыргытат. Бычак көтөргөн күндөр да болду. Устаз, жакында апам экөө катуу апам мас абалда болчу дейт. Урушуп кетишти. Аялым аны менен бир туугандарым менен катышпайм деп чыкты. Өзүм катыша бердим. Азыр төркүнүнө кетип калды. Кутулупсуң да, Молодец ай. Мен чыдабай кеттим буягында, түшүчү. Негиз урушкан сайын талак бер дей берет. Эмне кылышымды билбей калдым. Өзүм деле көңүлүм калып баратат. Никенин жоопкерчилиги оңой эмес деп жүрөм. Кандай кылсам болот? Сизге терең таазим, Алланын эки дүйнө акыл берсин. Өтө жөнөкөй, машалла. Сиздин маселеңиз чечилип калыптыр өзү элечи. Азыр эми төркүнө кеткен экен. Жүрө туруңуз, оокатыңызды тыңыраак кылып, болгон нерсеңизди субана карап, тура туруңуз, машалла. Анан жеңе бир аз кичине эсине келгенде келип калар. Сиз болсо бир аз сабыр кылып, өз ишиңизди кылып, тагдырыңызды мындай өзүңүз чөкпөй, баспай, Кудай деп эле субханалла жашап туруңуз, Кудай Таалам бир жакшылык берген окшойт сизгечи. Машалла. Бул да болсо Кудайдын бир чечими го. Ниетиңиз турулаңыз, машалла. Хасат дегенди кандай түшүнсөң болот? Хасат деген сол көрө албастык деген маани берет. Көрө албастык. Сенде болгон нерсени, эмне үчүн менде жок, эмне үчүн мында бар деген адам бул көрө албас адам болсо. Түшүнүп болдубу? Бүтүп калды, Аллаху акбар, Аллах разы болсун. Туугандар, бул суроолордун колдон келишинче жооп бердим. Кээ бир суроолордун ичинде кополдураак болгон болсо кечирип коюңуздар. Ниетиңиздер Кудайым жеткизсин. Эми азыр көчөңкүдөн да тезирээк болот, машалла. Ошол жерде ниети турулуп турабыз. Амин. О Кудайым, ушул жерде берилген суроолорго да береке бер. Жоопторго да береке бер, Кудайым. Ушул жерде турган баардыгыбызды Кудайым өзүң кечире көр. Иманда жашоо мүмкүнчүлүк бери көр. Адашуудан сактай көр. Кудайым өзүнүн колу өз жолдой көр. Амин раббил аламин.